Эгерде көңүл тартарлык дилдеш, ак жүрөк дос табылса, жалгыздыктан көрө алар менен маектешип олтуруу жакшы эмеспи? Адамзаттын баары тең бакытка жетүүгө талпынып, бакытсыздыктан чочулап жашашат. Данышмандар айткандай, эч нерсеси жок адамдын да жүрөгүндө үмүтү болот. Дал ушул максаттар менен кыштын аязында жан дүйнөңүздө жылуулук, жүрөгүңүздө ыйман, мээрим ырыылып турса, ЛТР коомдук телеканалы жана Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун Үзүлбөгөн үмүттөр аттуу жаңы долбоору сиздер үчүн. Ар бир жаңы үмүт жаңы түйшүктүн башталышы демекчи, адам баласы ар дайым бакыттын изинде. Аны издеп, ал үчүн күрөшүп жашайт. А бирок бакыт деген эмне деп өзүңүздөн сурап көрдүңүз беле? А балким бакыт сизге жакын, жаныңызда. Балким ал сиз менен сиздин колуңузда болуп жүрбөсүн? Бул суроолорго Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду менен бирге жооп табуу үчүн ЛТР телеканалынан жол баштадык. Assalamu alaikum. Nurlanбы? Кандайсың, Нурлан? Жакшы. Иштери жакшы болуп атабы? Болуп атат. Биз деген Үзүлбөгөн үмүттөр аттуу жаңы долбоорун иштеп азыр ушу программадан келдик. Өзүң жөнүндө айтып берсең, эмне болуп ушундай болуп калды эле? Адам баласына кырсык Кашкабактын ортосунда деп коет экен. Бат эле келет экен. Көчө эле ойноп, чуркап жүрсөң, бүгүн мындай тагдырга туш болгом деп бала кезде күтпөсөң керек. Эми бул тагдыр туш келди. 19 жашымда. Ошону көтөргөнгө туура келди. Ошо менен Кудай деп жашап жатабыз. Нурлан менен алгач саламдашканда эле жаш болсо дагы өтө кайраттуу экенин байкадым. Бирок адам баласы канчалык күчтүү болбосун, бир буту жок, жалгыз оокат жасоо бул өтө оор. Түн ичинде кыйын экен. Жалгызсың, баары уктайт. Ошол убакта бир аз ыйлап аласың, кайгырып аласың. Бирок күндүз баягыдай эле күлөсүң. Каарманыбыздын көзүнө карап туруп, жашоого болгон өзгөчө үмүт, жалын бар экенин сезесиң. Ал бул окуяга кабылганда, башкача айтканда бир бутунан айрылганда болгону 19 жашта болгон. Ошол мезгилде өткөн мындай абалды Ошо кырсык болгондон кийин анан кандай абалда болдуң? Баары эле шок болуп келип ыйлашты. Ошол убакта мен ыйлагым келген жок негедир. Ошолордун наоборот алаксытканга аракет кылып, көңүлдөрүн көтөрүп бир аз ыйлабай, чтоб өзүм кармаганга аракет кылдым. Анан айылда жүргөндө көбүнчө топко кызыкчубуз. Анан топ ойноп атып, анан ошол убактарда күзүндө мектепте жаңы окуу башталганда биз да барып анан ойномокпуз. Анан ошону кыялданып сүйлөшүп коюп, атып эле ошол убакта калганда айылда балдар чалып алып, досум чалып ыйлады. Муке, сен келбесең биз кантип ойнойбуз? Биздин балдар эмне болобуз? Дейт. Доске кейбейчи, барабыз Кудай буйрса, ойнойбуз дагы деп. Анын да көңүлүн көтөрдүм. Күндө кылган жумушту кылып атып эле, кокусунан эле 2 мүнөттө болуп кетти. Уже больницага бардык. Көзүм ачсам, жок. Кырсык Кашкабактын ортосунда деген сөз бекеринен айтылып атыр. Элестетип көрүңүз, көзүн жумуп, кайра ачса эле бир көз ирмемде буту жок. Көңүлүм чөгө толуй капаланып, көргөндө жүрөккей тазаланып, баратса башка адам таза басып, барамын таягыма конум артып. Жүрүшөт мендей жаштар жетелешип, коюшат бирин-бирин эркелетип, жаны жок болсо дагы таягында жүрүшөт бир өмүр жетелешип. Мына, өзүңүздөр байкагандай каарманыбыз жүрөгүндө толгон арман муңун ыр менен бөлүшөт. Нурлан башка балдар сыяктуу эле таттуу кыялдар менен жашаган. Кызык, Нурлан кантип кыялданчу? Бала чагымда ырчы болом деп кыялданчу элем. Бирок билбейм, Кудайым буйрса ишке ашса болуп калаттырбыз.
Мен жалгыз эле ошондой адам болуп калган сыяктуу сезилип, меники эмнеге ушундай деп жатып көптөгөн суроолор туулуп турган этегинде протезной бар экен, бизде да жасайт экен. Ошол жака барып, эки буту жок, бир колу жокторду ушундай вообще эле кыймылы жок жаткан адамдарды көрүп, кыймылдап баратып, өзүм бир аз кубандым да. Адам жүрөгүн жарытып күч берип турган кандайдыр бир жарык нур бар. Ал үмүт. Үмүт адам жүрөгү менен бирге согуп, аны менен бирге соолот. Орус критиги Белинский айткандай, күрөш жашоонун шарты. Ал бүткөн жерде жашоо да токтойт. Ошончо кыйынчылыктар келип атат, бирок анын баарын көтөрүп жеңгенге аракет кылам да. Анткени сыноо бул, жараткандан берген сыноосу. Ошол сыноону жеңип кетсем, бул жашоодо татыктуу адам болом деп эсептей алам өзүмдү. Каарманыбыздын үмүтүн улап, кайрат берип, бүт болбосо да кээ бир кыялдарын орундатуу аракетин баштадык. Чын эле, бизде жардам беребиз деген ишеним менен бирге кантип деген тынчсыздануу да бар эле. Анткени азыркы заман талабыбы же курушултообу айтор бирөөгө жардам берүү, кайрымдуулук кылуу деген сезимдер көмүскөдө калып бараткандай. Негизи биздин фонддун немеси, негизги максаты ушул да. Ушундай кыйынчылыкта болгон майып же болбосо жетим жесирлерге жардам берүү. Ошон үчүн биз бияктагы спонсорлорубуз менен кеңешип жардам бергенге аракет кылалы. Анан ыр жаздырат деп атасың. Биздин тааныш бир студия жетектеген жигит менен сүйлөшүп көрөлү. Кайрымдуулук кылат болуш керек деп ишенебиз. Турмуш шартына кандай жардам бере алабыз? Анан биздин башка дагы кыргыз элинде көп мындай жардам берип жүргөн кишилер бар да. Анан биз ушу фонд менен иштеп жүрүп билебиз ошондой кишилер бар экенин, ушундай жоомарт адамдар бар арабыздачы. Ошондой жоомарт байкелерибиз менен байланышып көрөлү. Анан мен сиздерге ошо кишилердин адресин берейин. Анан сиздер барып өзүңүздөр айтсаңыздар эле, мен ишенем ал кишилер жардам берет болуш керек. Андан соң фонд менен кызматташып, колунан келген жардамын берип келе жаткан Айкөл замандаштарыбыздын биринин дарегин алып, каарманыбыз Нурлан Саякбаев экөөнүн ортосунда көпүрө болууну туура таптык. Саламатсыңарбы? Бектен бекени? Ооба. Келип калдык биз анда элим барсың эле элтерден. Саламатсыздарбы, келиңиздер. Байке үйдө да, Үйдө. Келиңиздер. Келиңиздер. Бир майып, бирок таланттуу жаш жигитибиз бар экен. Ошого кандай жардам бере аласызбы, кол кагыш кыла аласызбы деген үмүт менен келдик. Өзүнө барып келдик, көрдүк, ал акыбалын билип, маалымат алып, анан чындыгында эле муктаж экен кээ бир нерселерге. Ошолорго анан сиз менен байланыштык. Сизден ошондой кандайдыр бир жардам сурап келдик да. Мына ошентип Бишкек шаарынын тургуну Бектен Садиев биздин башкы демөөрчүбүзгө айланды. Бектен Садиев 6 жылдан бери Дордой базарында соода кылат. Андан тышкары чакан кийим тигүүчү цех иштетишет. Жубайы Назгүл Сапарова менен баш кошконуна 20 жылдын жүзү болду. Эки уул, бир кыздын мээримдүү ата-энелери. Колубуздан келип турса биз эч кимден жардам аябайбыз, туугандардан эле, жетишпегендерден деле алыбыздын жетишинче берип турганга аракет кылабыз. Бул коломдонун ырыскысы башкалар менен бөлүшүү жолу менен гана артып жаткандай. Кыргыз элибиздин мейман достугун, кол ачык берешендигин бул үй бүлө үчүн айтпай коюу туура эместей. Анткени төгүл чачыл дасторконун жайып, жайдары кабагын ачып, жылуу коноктоп чыгаруу биздин үй бүлөнүн салты дешет. Кандай муктаждыктар керек экен, эмнелери жок, эмнеси жетишпейт, эмнеге өтө зарык, ушундай. Эми баардын болбосо дагы ушундай кичине зарыгыраак эмелерин болсо, ошолорду алып бериш. Негизи баягы жер үйдө турат экен, анан кичине суугураак экен. Анан ошол суук болгондун арасында бир же отунбу, же көмүр мененби камсыз кылсак, жылуулук менен камсыз кылсак жакшы болот эле да. Анда көмүр алып берсек болот экен да, көмүрдөн. Абдан жакшы болот эле. Сүйлөшүп көрсөк.
Эң негизгиси Нурлан үчүн кабагым кашым дебей жубайы Назгүл эже менен кеңешип, жардам колун узатаарын айтышты. Акча табыш канчалык кыйын болсо дагы адам өзүн бирөөгө жардам бергенде дагы ошону бир жетим жесирлердин, бир майыптардын, бейбечаралардын баягы ошол жардамды алып атып кандай кубанганын көргөндө адам ошондон дагы андан дагы баягы акча тапкандан дагы көбүрөөк рахат алат да адам. Эми бул кубанычтарды сүйүнчүлөө үчүн демөөрчүлөрүбүз менен бирге каарманыбыздын үйүнө шаштык. Assalamu alaikum. Nurlan kандай? Жакшы ден соолук. Калдык биз демөөрчүлөрүбүз менен Нурлан. Баардык болбосо да кичинекейге кыялдарын аткарганга аракет кылдык. Бул жерде өзүбүздүн Бектен байкебиз демөөрчүбүз менен чогуу байкебиз жардам берди. Мынакей. Үйдө мен не деп сүйлөйм да. Абдан мантап келсин. Аны ушундайынан адам баласынын ичине биздин үчүн алышан бердим. Окуйдусу дегендей бар. Кандай көтөрүлүп, алга болгон үмүт максат чоң кеңейсе. Күттүңүз беле ушундай? Жок, мына эч жакта кеткен эмес. Мен үчүн бул жашоодо биринчи болуп калат. Эми демөөрчүлөргө биринчиден байке менен эжеге чоң рахмат. Экинчиден Алла разы болсун. Ким ушундай адамды көп эстеп ушундай кылса, Кудай Таала мага ошончо берет дейт. Байкелерге ошондой рызкы жаап, береке берип турсун. Нурлан ушун менен биздин фонд сен талантыңа талант кошулсун үчүн, жанагы билимиңди өркүндөтүш үчүн, жана маалыматка оңой жетишишиң үчүн атайын бир компьютер бөлүп берип атабыз. Демек, мына Бектен байкебиз, эжебиз ушул атайын өздөрүнүн жакшылыктарын аяшкан жок. Аларга да биз ыраазычылык билдиребиз. Мына МТ каналы менен жума күнү дагы атайын чыкканды. Карманыбыз үчүн бул күтүлбөгөн окуя болгондуктан кантип ыраазычылык билдирип, эмне деп сөз айтаарын билбей турду. Эң башкысы, эми ал жалгыз эмес. Жакындарынын катарын жаңы бир дос, ага үй бүлөсү толуктады. Пайгамбар айткан билек берүү адамдын жүрөгүн бири-бирине жакын кылып махабат орнотот жүрөккө. Экөөбүз мындай агайыны же экөөбүз мындай дос деле болбосак болот эмичи. Экөөбүз мындай жакшы мамиледе жүрөбүз мындай эле. Мен сага келип турам, сен үйгө конокко барып турсаң болот, экөөбүз сүйлөшүп турабыз. Каарманыбыз Нурлан Саякбаевга Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун атынан бир компьютер, жеке демөөрчү Бектен Садиевден 1 тонна 750 килограмм көмүр, компьютер үчүн столу менен жана тамак аш азыктары берилди. Бул бардык эмес, биздин дагы бир күтүлбөгөн берегибиз бар. Таланттуу жигитибиздин өнөрүн өркүндөшүнө жол ачуу максатында Досой студиясы анын үнүн жаздырып бермекчи. Колдон келиши жардам берелик, макул жаздырып коелук. Сүргүм сендей өмүрүмдү, калгам жаным сагарна. Сезбей кеттиң сүйүмдү сен, неге жаным мен алдап. Эмне күнүм үчүн айтчы, таштап кеттиң сабагам. Экөөбүз бактылуу кез, анын бары жок кайдан. Мейли жаным бактылуубуң, ким менен сен бир
Адамдардын көпчүлүгүн бактылуу кылган адам баардыгынан бактылуу адам. Бул француз философу Дени Дидронун сөзү. Биздин болсо максатыбыз. Эгерде сизде дагы өз кубанычыңызды бөлүшүп, бактыңызды көтөрүүнү туура чечсеңиздер, анда биз менен байланышыңыздар. Эфирден кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бары кыял экен түйгөн күз, еткени сүйгөнүмдүн алгалп эмес чын экен, ай чын экен. Келбейт кайра кайрылып, калыптырмын сүйгөнүмдөн түбөлүккө айрылып. Бирок жаным мен унутпайм, түрөкөрүн сактады. Унутпаймын, жүрөгүмдө так калды. Сүргүм сен деп өмүрүмдү, калгам жаным сагарына. Сезбей кеттиң сүйүмдү сен, неге жаным мен алдап? Эмне күнүм үчүн айтчы, таштап кеттиң сабагам. Экөөбүз бактылуу кез, анын